эле, мен тааныштырган анам бар башында. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Түз эфирдеги эл сурасын берүүсү назарыңыздарда. Бүгүн биз өлкөдө жол кырсыктары жана анын себептери туурасында сүйлөшөбүз. УТРК Талас жана УТРК Жалал Абад телеканалдары түз байланышта иш алып бармакчыбыз. Алгач студияга келген коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Эдил Осмонбеков жана ошондой эле жогоруда айтып өткөн эле УТРК Жалал Абад телеканалынын студиясында биз менен түз байланышта Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Боёнов Мирлан Туратбекович келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Маалымат катарында айта кетсек, Кыргызстанда 2024 жылы жол кырсыгынан 783 адам каза болгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын штабынын башчысы Бахрам Сайытходжаев биринчи радионун түз эфиринде апрель айында билдирди. Анын айтымында жол кырсыктары негизинен айдоочунун күнөөсүнүн аркасынан келип чыгууда. Эң көп катталган жол кырсыктарынын басымдуу пайызы айдоочунун күнөөсү менен болгон кырсыктар. Карама каршы тилкеге чыкканда, ылдамдыкты ашырганда, мас абалда унаа башкарганда кырсык окуялар көп катталууда. Ошондуктан президенттин тапшырмасы менен 1 сентябрдан тарты айдоочулардын жол эрежеси боюнча сынак алуу каралууда. Алгач Эдил Курманбекович айтсаңыз, мына Талас областында үстүздөгү жылы канча жол кырсыктары катталды, анын келип чыгуу себептерине токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен ушул суроого төмөндөгүчө жооп берип кетмекчимин. Барыңыздарга белгилүү болгондой, азыркы учурда, азыркы замандын биздин Кыргыз Республикасынын аймагындагы эң бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп, ушу жол кырсыктары болуп келүүдө деп айтсам болот. Ошол жол кырсыктарынын кесепетинен канча деген жарандарыбыз өмүрлөрүнөн ажырап калып атат, мындан тышкары мунжу болуп, ден соолуктарына залал келген учурлар жокко эмес да, мын аябай көп болуп атат деп айтсам болот да. Ошонун кесепетинен азыркы учурда биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич тарабынан жеке көзөмөлүнө алынып, бул багытта биздин башкы башкармалык тарабынан, анын ичинде биздин ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан, Талас облустук кызматкерлери тарабынан дагы тиешелүү деңгээлде кызматтык иш мерчемдер түзүлүп, иш чаралар жүргүзүлүүдө деп айтсам болот да. Бирок тилекке каршы азыркы учурда биздин канчалык аракеттенип иш чараларды жүргүзүп күнү түнү мээнет кылганыбызга карабастан, азыркы учурда жол кырсыктары катталып, акыркы айлар учурунда өсүү байкалууда деп айтсам болот да. Былтыркы жылга салыштырмалуу айтып кете тургандай болсом, эгерде фактыга токтоло турган болсом, мен талдоо жүзүндө анализге токтоло турган болсом, 2024 жылдын ушул 4 ай аралыгында 31 жолуна кырсыгы катталган. Анын кесепетинен каза болгон бир эле жаран болгон да. Ал эми жаракат алгандар болсо 54 жараныбыз жаракат алган. Ал эми 2025 жылдын 4 айына токтоло турган болсом, жалпысынан 34 жол кырсыгы катталды. Ал эми каза болгон жарандарыбыз 4 ай ичинде 6 жараныбыз каза болуп кетти. Бул өтө өкүнүчтүү, кейиштүү көрүнүш деп айтып баса белгилеп кетсем болот. Ал эми анын кесепетинен жаракат алган жарандарыбыз 62 жараныбыз жаракат алып атат да. Бул деген 6 жаран деген цифра мындай айтылганы менен кандайдыр бир үй бүлөнүн атасы, бир үй бүлөнүн башчысы, бирөөдүн баласы, бирөөдүн бир тууганы дегендей өтө кейиштүү көрүнүш да. Ал эми ушул жерден дагы бир токтоло кетүүчү нерсе, бул ушу жаш өспүрүмдөрдүн катышуусундагы жол кырсыктары дагы да бир негизги көйгөйлөрдүн бири. Былтыркыга салыштырмалуу айта турган болсом, былтыр жол кырсыктарынын кесепетинен жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда 10 факты катталган. Ал эми 2025 жылдын ушул эле ай аралыгында, 4 ай аралыгында 3 жолуна кырсыгы катталды да. Кудай жалап, бул жерден ушу жакшы көрүнүшүбүз ушул жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда былтыр дагы каза болгон өспүрүмдөрүбүз болгон эмес, ал эми быйыл дагы болгон жок деп айтып кетмекчимин да. Ал эми жаракат алгандарыбыз быйыл 3 жаш өспүрүмүбүз жаракат алып атат. Ал эми былтыр 13 жаш өспүрүм жаракат алган да. Ал эми
келип чыгуу себептерине жана түрлөрүнө токтолуп кете турган болсом, сиздерге жана биздин баягы республика боюнча биздин башкы штабтын жетекчиси айткан маалымат боюнча сиз маалымат берип кеттиңиз. Эгер түрлөрүнө токтоло турган болсом, биздики негизги эң бир негизги эле түрлөрү бул кагылышуу болуп келүүдө да. Кагылышуунун келип чыгуу себептеринин бири эле бул ылдамдыкты катуу ашыруу, белгиленген талаптан катуу ылдамдыкта башкаруу жана ошондой эле маневр жасоо эрежелерин бузууда. Бизде негизги 13 ушулку быйылкы жылкы 13 жол кырсыгына токтоло турган болсом, ошол 13 жол кырсыгынын ичинен 5 фактысы эле уже маневр жасоо болуп атат да. Бул деген эмне деген 40%дан ашыгы маневр жасоонун кесепетинен келип атат. Андан кийинки эле фактыдан 4 фактыбыз эле бул ылдамдык ташуудан келип чыгып атат. Көрүнүп тургандай, ылдамдык жана маневр бул 80%деги жол кырсыктарынын келип чыгуусунун себептери болуп келүүдө да. Биз жогоруда айтып өткөндөй эле УТРК Жалал Абад телеканалынын студиясында менен түз байланыштабыз. Мирлан Туратбекович, айтсаңыз, Жалал Абад областында жыл башынан бери канча жол кырсыгы катталды? Өткөн жылга салыштырмалуу азайдыбы же баягы тилекке каршы көбөйдүбү? Жол кырсыктарынын келип чыгуу себептерине токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүнкү күндө сиздердин сурооңуздарга жооп берип кетсем, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Жалал Абад областы бул түштүк автоунаа жолунун байланышкан областтардын бири болот. Жалпысынан биздин областтын аймагынан 626 чакырым жол бул Бишкек-Ош жолу болуп эсептелет. Биздин өзү ар бир райондорубуз жолдун жээгине жайгашканына байланыштуу жол кырсыктардын саны бизде өтө көп катталат. Сандык көрсөтүшкө келип токтоп кетсек, жалпысынан 2025 жылдын 4 айынын ичинде 168 жол кырсыгы катталган. Кесепетинен 29 адам каза болуп, 280 адам денесинен жаракат алган. Бул көрсөткүчтөр азыр менин кесиптешим белгилей кеткендей, областтын аймагында бүгүнкү күнгө өсүп баратат. Себеби деген былтыркы жылда бул убакка салыштырмалуу өскөндө көрсөткүч саны менен жалпы катталган жол кырсыктардын саны 3 учурга өсүп атат, каза болгондордун саны 1 учурга өсүп атат. Жаракат алгандардын саны 16 адамга көп катталган. Баягы мен кесиптешим белгилеп кеткендей эле, жол кырсыктардын негизги себептери айдоочулардын жол эрежесин билип туруп, ошол жол эрежесинин талаптарын одоно түрдө бузганынан келип чыгып атат. Көпчүлүк жол кырсыктардын негизги көрсөткүч пайыздары бул карама каршы тилкеге чыгып, бетме бет кагышуулардын кесепетинен болуп атат. Ошо бетме бет кагылышуулардан адамдардын өлүп жана жаракат алгандарына ошондой жол кырсыктардын түрү байкалууда. Андан сырткары жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен учурлар көп катталат. Себеби көп биздин автоунаа жолдорунда көпчүлүк калктуу конкурстардан өтүүчү тилкелер көп. Ошол тилкелерден ылдамдыкты сактабастан айдоочулар жөө жүргүнчүлөрдү сүзгөн учурлар да өтө көп катталып атат. Биздин областтын аймагында жалпысынан 209 чакырымдан баштап Чүй областы менен чектешип тейлейбиз. Биздин областтын аймагында бүгүнкү күндө азыр эч кандай кошумча жол коопсуздугун камсыздоо техникалык каражаттар жок. Себеби биринчи коопсуз шаар долбоору менен биздин областтын аймагына 38 камера орноштурулган, бирок бүгүнкү күнгө чейин камераларды иштөөгө бизге колдонулууга өтө элек. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо негизги ишмерчемибиз бул кызматкерлерди жолго коюп, кызматкерлердин көзөмөлү менен гана көзөмөлдөп атабыз бүгүнкү учурда. Тиешелүү атайын рейд иштерин өткөрүп атабыз. Пропаганда, профилактикалык иштерди мектепте окуучулардын арасында, айдоочулардын арасында, ошол менен бирге эле жүргүнчүлөрдү ташаган айдоочулар менен дагы түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз. Жолдон жол эрежесин одоно бузган айдоочуларды аныктап, тиешелүү чараларын көрүп, протоколдорду жазып, айыппул салып атабыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол биз кылып аткан иштер тиешелүү деңгээлде жыйынтыгын бербей атат. Себеби мүмкүнчүлүк чектелгенине жараша болуп атат да. Бул кызматкерлердин бүгүнкү күндө жолдо турган кызматкерлердин саны,
жетишпейт себеби деген бизде болгон азыр көрсөтүлгөн өзүңөр белгилүү болгондой 1 миллиондон ашык калкы бар область болуп эсептелет. Республикадан эң чоң областтардын бири болуп эсептелет. Ошого болгону областыбызда 134 кызматкер иш алып барат. Ошол себептен дагы себептердин бири болуп атат. Баягы тилекке каршы биздин айдоочулар дагы өтө шашылыш түрдө таксисттер көбүнчөлүк Бишкек Ошко каттаган каттамдарда Баткен Бишкекке каттайт, Оштон чыгат, Жалал Абадтын өзүнөн чыгат, кайра ошол эле таксисттер кайра Бишкектен азыр кайтылып кеткен багыттарга Бишкек тараптан бери чыгышат. Күндүзү жетип эс албастан кайра жүргүнчүлөрдү алып алып жолго чыгып түнкүсүн уктап кеткен учурлар болот. Кыскача айта келгенде айдоочулардын баягы жол эрежесин тиешелүү деңгээлде сактабагандыгынан кесепетинен болуп аткан жол кырсыктары. Рахмат, Мирлан Туратбекович, айтсаңыз, мына жогоруда баягы чынында эле Жалал Абад облусу баягы республикада калкынын саны ээлеген аймак боюнча дагы чоң областтардын бири. Ошентсе дагы баягы окуучулар арасында болобу кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүп, жол кырсыктардын алдын алуу багытындагы бир аракеттерге токтолуп кетсеңиз. Жол кырсыктардын алдын алууга аракеттерге токтоло кетсек, сиздерге маалымат катары айтып кетейин. Биз тараптан ар бир шаар районунун аймагында мектеп окуучуларынын арасында ар бир мектепке биздин кызматкерлер өзүбүздүн буйруктун негизинде бекитилген. Ошол кызматкерлер мектеп окуучуларынын арасында түшүндүрмө иштерин, профилактикалык пропаганда иштерин жүргүзүп, окуучуларга жол эрежелеринин негиздерин жеткиргенге дайым аракет кылып иш-чара алып барылат. Ар бир мектеп менен алынып барылат. Бирок эми бул тараптан аз айтып кетсек, жана мен белгилеп кеткендей, жөө жүргүнчүлөрдүн күнөөсү менен болгон жол кырсыктары биздин областта 5 ай, 4 айдын ичинде катталган эмес. Жол кырсыктардын негизги катталып аткан учурлары бүт баарын айдоочунун күнөөсү менен болуп атат. Себеби ар бир калктык оңушта болобу же башка жаш балдар чыга турган жолдордо бизде тиешелүү жол белгилердин баары коюлган, пешеходный переход жол сызындардын баары чийилген. Ошого карабастан айдоочулардын ылдамдыкты ашырганынан же болбосо жол эрежесинин башка талаптарын одоно түрдөн бузгандан келип атат. Профилактикалык иш-чаралар мен азыр башында биринчи суроого жооп бергенде айтып кеткендей, биз мектеп окуучулардын арасында гана эмес, биз ошо такси айдаган айдоочулардын арасында дагы жүргүнчүлөр ташыган автотранспорт каражаттарын айдоочулардын арасында да жүргүзүп атабыз. Ошого карабастан баары бир биздин айдоочулардын өзүлөрүнүн милдеттерин тиешелүү деңгээлде аткарбастан жол эрежесин билип туруп, одоно түрдө бузгандык кесепеттеринен келип чыгып атат. Рахмат, Мирлан Туратбекович, сиз менен түз байланышта болуп турабыз. Азыр Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Эдил Курманбекович сизге телекөрүүчүлөр тарабынан суроолор берилген. Айтсаңыз, Талас шаарынын аймагында трасса жээктерине камералар орнотулган, айрым учурларда жол эрежелерин бузган фактылар социалдык тармактар аркылуу жайылып жатат, видео камералар иштеп жатабы? Ушул суроого жооп берсеңиз дейт. Урматтуу телекөрүүчү, мен бул суроого жооп бергенде төмөндөгүнү билдирмекчимин да. Сиздер бул камералардын баардыгы орнотулушу бул биз баса белгилүү айтып аткандай жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытында жана жол кырсыктардын алдын алуу максатында жүргүзүлүп аткан иш-чаралар да. Сиздер кайсы жерде кандай камера иштегенин, иштебегенин ойлонбой, биринчи кезекте жол кыймылынын эрежелерин сакташты максат койсоңуздар да, ошол талаптарды аткарсаңыздар. Ал эми камералардын иштеши боюнча айта турган болсом, бүгүнкү күндө биз Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Суу Самыр Талас Тарас автожолунун жээгинде 9 жерге жол көзөмөлдөөчү атайын камералар коюлган. Ал камералар азыркы учурда атайын ишке бериле элек, бирок биздин ички иштер министрлигинин балансына өткөрүлүп жатат деген бизде маалымат бар. Бирок официалдуу түрдө кагаз келе элек. Бизге качан кагаз жүзүндө келип, ошол камералар ишке кирди дегенден кийин, андан кийин биз кошумча маалымат бермекчибиз демекчимин да. Анан экинчи айта турган маселе бул жерде баарыңыздарга белгилүү болгондой, мен Туратбек
Туратбекович айтып кетти, Мирлан Туратбекович айтып кетти, кесиптешибиз. Бизде деле жол кыймылынын эрежелерин так сактоо, ушу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында азыркы учурда биздин Талас облусунун аймагындагы жайгашкан унаа жолдорунда жол чийиндер жана ошондой эле жол белгилери жаңы орнотулуп, жетишсиз жерлерге жаңы орнотулууда, жол чийиндери чийилүүдө. Мындан тышкары дагы изилдөөлөр жүрүп бүткөн, жазгы изилдөөлөр. Ошонун негизинде жетишпеген жерлер аныкталып, ошол жерлерге тапшырмалар берилген да. Баарыбызга маалым болгондой, мынакей көрүп атасыздар, Талас шаарынын аймагында канча пайыз жолдор уже почти жасалып бүтүп калды, жаңы жолдор салынып. Ошо жаңы жасалган жолдорго, салынган жолдордун баардыгына жаңы качествосу жогорку сапаттагы жол чийиндери түшүрүлүп жатат да. Ошол жол белгилеринин тегерегинде бизде Талас шаарынын аймагында эле бизде мындан тышкары жол кыймылынын эрежелерин эле сактоо багытында эмес, жалпы эле жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында дагы атайын камералар орнотулган. Бул негизги камералардын бардыгы орнотулган күндөн бери эле ишке киргизилген. Эгерде айдоочулар болобу, жөө жүргүнчүлөр болобу, кандайдыр бир жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы ошол камерадан көрүнө турган болсо, биздин кызматкерлер тарабынан ошол жарандар табылып, автоунаалар табылып, жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин негизинде атайын чаралар көрүлөт. Ошол себептен соц тармактарга чыгып жаткандыгы ошондуктан да. Өзүңүздөргө барыңыздар көрүп жатасыздар, биздин базар негизги Талас шаарында жайгашкан борбордук базарыбыз жалгыз базар болгондуктан Талас облусунун жашоочуларынын агымы бардыгы Талас шаарында келет. Ошол себептен буга чейин бир топ көйгөйлөр жаралып, жол чийиндерибиз сапаты төмөн материалдар менен чийилип калгандыктан тез эле өчүп калган фактылар болгон. Же болбосо кээ бир жерлер жаңы жасалып жаткандыгына байланыштуу жол чийиндери жок болгон. Андан кийин ошол себептен кээ бир айдоочуларга жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгын тастыктап, чара көрүү сайли тоскоолдуктарды жаратып жаткан да. Азыркы учурда толук кандуу базардын тегереги, андан тышкаркы негизги жолдор болуп эсептелген жолдорубузда мына жол чийиндери дээрлик бүтүп калды десек жаңылышпайбыз. Ошол жолдордо ошол коопсуздук үчүн орнотулган видеокамераларга түшүп калган жарандардын жол кыймылынын эрежесин кандай түрүн бузбасын биздин кызматкерлер тарабынан аныкталып, тиешелүү мыйзамдуу чаралар көрүлмөкчү. Бул баягы толук кандуу иштеп баштадыбычы, иштегилекпи? Коопсуз шаар боюнча орнотулган видеокамералар бул орнотулган күндөн баштап эле ишке берилген, иш жүргүзүлөт. Демек баягы ошол көзөмөл камерага түшүп калган баягы жол эрежесин бузган айдоочу айыппулга жабылат. Сөзсүз түрдө. Рахмат. Биз кайрадан УТРК Жалал Абад телеканалынын студиясы менен түз байланышка чыгабыз. Мирлан Туратбекович, айтсаңыз, мынакей бардык эле республиканын бардык эле шаарларында жол кырсыктарына алып келген дагы бир себептердин бири бул жөө жүргүнчүлөрдүн жолдо жүрүү маданияты же болбосо жол эрежелерин сактоосу дагы маанилүү. Бул багытта Жалал Абад өзгөчө шаарда жол чырактары жетиштүүбү, деги эле жөө жүргүнчүлөрдүн ошо жол эрежесин бузгандагы кандай чаралар көрүлүп жатат? Мына жакында эле ошо мыйзам күчүнө кирген, ушул боюнча айтып берсеңиз. Жалал Абад шаарын алып кетсек, Жалал Абад шаарынын аймагында бүгүнкү күндө бизде азыр жол чырактардын саны жетиштүү. Жана ар бир мектептин жанында же болбосо башка жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жайларда атайын өтмөктөрдүн баары биз тараптан көзөмөлдөнүп турулат. Ошону менен ошого карабастан биз 2025 жылдын 4 ай ичинде жалпысынан ар бир айда бир жолдан жөө жүргүнчү аталыштагы рейд чарасын өткөрүп турабыз. Бул рейдтик иш чаранын негизги максаты жөө жүргүнчүлөрдүн арасында жол эрежесин бузган жөө жүргүнчүлөргө чара колдонуу, түшүндүрмө иштерин жүргүзүү. Жалпысынан белгилеп кетсек, 4 ай ичинде биз тараптан барды жалпысынан болуп 620 жөө жүргүнчүгө протоколдор түзүлгөн. Шаардын ичинде бүт баарына айыппулдар 1000 сом өлчөмдөгү айыппулдар салынып, ушундай иш чараларды алып барып турабыз. Мектептердин жанында болсо, сабак башталар маалда эртең мененкисин окуучулардын баары мектепке кирип кеткиче биздин кызматкерлер мектеп жолдун жээгинде жайгашкан мектептердин баарында
кызмат өтөйт. Мектептен чыгып кайра кетчү учурунда дагы кызматкерлер барып, ошол жерден мектеп окуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында мектептердин жанында кызмат өтөп, жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга аракеттерди жүргүзөбүз. Рахмат, Мирлан Туратбекович. Мына жогоруда сиз айтып өткөндөй эле ушу коопсуз шаар долбоору толук кандуу республика аймагында ишке аша турган болсо, демек жол кырсыктарынын алдын алуу багытында дагы бир кыйла жетишкендер орун алат деген ишеничтебиз. Мирлан Туратбекович, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу ОТРК Жалал Абад телеканалынын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз эл сурасын берүүбүздү улантабыз. Мына кыскача маалыматка токтоло кетсем, ошо бир жылда дүйнө жүзү боюнча жол кырсыгынан эле 1.300.000 адам каза болот экен. Бул статистикага ылайык 24 секундада бир адам каза болот дегенди түшүндүрөт экен. Ал эми 50-60 миллионго чейин адамдар ар кандай жаракаттарды алышат экен. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык ушул жылдын 1-сентябрынан тарта жол эрежесин бузган айдоочулар үчүн токтотулган жерден жол эрежелерин суроо талабы башталат. Эгер кимде-ким жол эрежелерин билбесе, жол эрежесинин бузуулары көп болсо, айдоочудан сынак алынмакчы. Сынактан өтпөгөндөрдүн айдоочулук күбөлүгү алынып, унаа мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Бирок айдоочусу айдоочулук күбөлүгүнөн дароо ажыратылбай тургандыгы айтылууда. Эдил Курманбекович, айтсаңыз, жол кырсыктардын алдын алуу багытында биздин облусубуздун аймагында аткарылган иштерге токтолуп кетсеңиз. Биздин облустун аймагында иштерге токтолуп кете турган болсок, кечиресиздер. Биздин облус аймагында жалпы Талас облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери, жалпы ички иштер министрлигинин Талас облустук башкы башкармалыгы тарабынан кызматкерлер менен, шаар райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери менен, мындан тышкары жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлик өкүлдөрү менен, жалпыга маалымдоо каражаттын өкүлдөрү менен биргеликте иш алып барууга аракет кылуудабыз. Ар дайым ошол алып барып, иш алып барып, жол кырсыктарын азайтып, чогуу бир ишмерчемдерди иштеп, ушул оор кесепеттерге алып келген жол кырсыктарга жол бербезек деген максатта иш алып барып келүүбүз да. Баарыңыздарга өзүңүздөргө да белгилүү, бүгүнкү күндө ушул иш-чараларды уюштуруунун алкагында биз Талас облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматы тарабынан эле ушул 4 ай аралыгында 33 жолу атайын рейдтик иш-чаралар өткөрүлгөн да. Бул деген биздин кызмат ар бир күнүбүз эле рейдтик иш-чара менен өтөт дегенди билдирет да. Бирок тилекке каршы биздин кандай иш-чараларды жүргүзүп иш алып барбагыбызга карабастан ошол жол белгилери турат, жол чейиндери турат, биздин кызматкерлер иш-чараларды жүргүзүп атат. Мындан тышкары сиздердин жалпыга маалымдоо каражаттары, анын ичинде телевидение кызматкерлери аркылуу биз жалпыга маалымдоо каражаты аркылуу элге жеткиликтүү болсун деген максатта ушул жол кыймылынын эрежелерин сактоо үчүн 256 жолу үгүт насаат багытында иш-чаралар жүргүзгөнбүз да. Бул жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу чагылдырылган иш-чараларыбыз да. Бунун ичинде айдоочулар арасында, эл ташуурган айдоочулар арасында, мектеп окуучулары, жөө жүргүнчүлөр арасында, атайын рейдтик иш-чаралар арасында аткарып жаткан иш-чараларыбыз чагылдырылган да. Бирок тилекке каршы ошол аткарып жаткан иш-чараларыбызга карабастан, азыркы күндө мен фактын айтып кеттим, жол кырсыктары өсүп келүүдө. Анын кесепетинен жалпы жол кырсыктары дагы өсүп жатат, өсүп көрүнүшү бар. Мындан тышкары каза болгондордун дагы өсүп көрүнүшү бар да. Бул деген эмнени, бул нерсе менен мен эмнени айтмакчымын да, биздин жарандардын ушу кайдыгерликти тыштап, бир эле бизге же болбосо бийлик өкүлдөрүнө же күч органдарына шылтап ошолордун эле максаты дебестен жалпы туура түшүнүү менен кабыл алып, баардыгыбыз жапатырмак киришсек дегенди билдирмекчимин да. Анткени себеби бул ден соолук, өмүр баарынан кымбат нерсе. Өмүр биздин эле өмүр бизге эле керек эмес да. Ар бирибиздин өмүрүбүз, ар бирибиздин ден соолугубуз, ар бирибиздин жакындарыбыздын ден соолугу, өмүрү бирибизге кымбат экенин түшүнүп, ошо өзүбүздү жоопкерчиликти өзүбүздөн баштасак, өзүбүздү тарбиялап баштасак деп айтмакчымын да.
Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Экранда жазылган байланыш номерлерине чыгып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берип жооп алсаңыздар болот. Биз улантабыз, урматтуу Эдил Курманбек чайсаңыз. Жогоруда баягы Мирлан Турутбекович менен дагы сүйлөшүп кеттик. Талас областында, өзгөчө Талас шаарында жөө жүргүнчүлөргө карата айыппулдар салынып атабы, мындай жол жактан баягы кызылга карабастан өтүп кеткен учурлар болуп жатат. Ушул туурасында айтып берсеңиз. Азыркы учурда биз Талас шаарынын аймагына токтоло турган болсом, негизги бөлүк жана жогоруда айтып кеттим. Талас шаарында биздин маданий соода борборлорубуз, баардык спорттук комплекстерибиз жайгашкандыктан Талас облусунун агымына транспорт каражаттары негизги бөлүгү Талас шаарынын аймагына туш келет да. Анан ошого жараша Талас шаарынын аймагына транспорт каражаттары агымы көп болгондуктан Талас облусунун жашоочуларынын негизги агымы дагы бөлүгү бүттүгү Талас шаарына келишет. Андыктан азыркы учурда айтып кетпедимби, Талас шаарынын аймагында Кудайга шүгүр бир топ жылыштар болуп атат. Азыркы Талас шаарынын Талас облусунун губернаторуна, мындан тышкары шаардын жетекчилиги, мэрияга мындай ыраазычылык билдирип кетсе болот. Бул ишти айта кетпесек да болбойт. Ошолордун ишти алдыга жүргүзгөндүгүнүн натыйжасында биздин Талас облусунун аймагындагы, анын ичинде Талас шаарынын аймагындагы жолдор бир топ эсе жаңырып, жаңы жолдор салынып, жол чийиндер чийилип, жаңы жол белгилер коюлууда. Ал эми биздин ошол эле жол кыймылынын катышуучулары Талас шаарынын аймагында келип, анын ичинде жол кыймылынын катышуучуларынын ичинде жөө жүргүнчүлөрүбүз, өзгөчө жөө жүрүүчүлөрүбүз да. Жөө жүрүүчүлөрүбүз кээ бирлери ошол жол белгилерин билсе дагы жол кыймылынын эрежелерин так сактабай, кайдыгер жоопкерчиликсиз мамиле менен өтүп кетем, жетишем деген аракеттерди кылышат да. Бирок көз ирмемде кандай кырсыктар болуп кетерин эске алып коюшпайт да. Мындай жарандарыбызга биз кызматкерлер тарабынан буга чейин дагы жөө жүрүүчү аталышындагы атайын биздин рейдтик иш-чараларыбыз бар. Атайын ушул жөө жүрүүчүлөргө багытталган иш-чара да. Мунун натыйжасында ушундай жол кыймылынын эрежелерин бузган жөө жүрүүчүлөр аныкталган болсо, кээ бирлерине эскертүү иретинде протоколдор жазып, эскертилүү иретинде чаралар көрүлгөн. Ал эми кээ бирлерине болсо атайын айыппулдар салынган. Рахмат. Азыр биз улантабыз, биздин телекөрүүчүлөрдүн суроолору бар экен. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Как раз мен телевизордон көрүп атам. Ооба. Жолдун кандай өйдүн кандай немелерин. Ошого карата мен чыгып атам да. Как раз бул номерумдагы жазды. Жакшы, мен алда гайыны да тааныйм. Мен өзүм бул Сарыгулук көчөсүндө дом 63 эле жашайм. Мунугу 63 домдун жанындагы көчөнү көрүп, ошодон арданып койбойсуңарбы? Эмне деген я? Кайсыл көчө боюнча айтып атасыз? Угуп туруңуз, прошу вас. Айтыңыз. Страна болчу, аны алып таштады. Улду жакта знак бар болсо, муну алып таштады. Азыр кумурска болуп калдым, кумурска. Мен немеге билесиңер, Жайбек Дайдиевичке кайрылгам өткөндө. Анан биздин мэр, ой баары дайым, баарын окшоттук мындай деп ответ кылды. Эми мен эмки 4 күндүк программасында биринчи каналда сүйлөшөм, анын баарын айтам. Уят жок экен алда мэрдин. Эмне болуп отур, карасымдагы. Урматтуу телекөрүүчү, кайсыл көчө боюнча айтып атасыз, айтып койсоңуз тагыраак. Сарыгулук көчөсү да, мына Сарыгулук көчөсү. Талас областынын 80% машинеси ошо Сарыгулук көчөсүнө кирет. Ошеде порядок. Рахмат. Мына азыр эмнени гана сатпайт, төшөк туркан, бут кийим, казан табак, тооктун эттерин сатып жатыр. Алар азыр өтө кыйын болуп туруп, муну караган киши жок. Мынакей мен жагып отуруп билбейт. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү, урматтуу телекөрүүчү. Азыр бул багытта жооп алалы. Ал Жана көчөнүн жол эрежелери боюнча алым түшүнүктүү. Сиздин сурооңуз түшүнүктүү, урматтуу телекөрүүчү. Сиздин сурооңуз боюнча айта кете турган болсом, эгерде азыркы күндө Талас облусунун
аймагында жана айтып кетпедимби, Талаш шаарындагы борбордук базарыбыз эң бир чоң базарыбыз, негизги базарыбыз болуп, соода борбору болуп эсептелгендиктен, Талаш шаарынын аймагындагы ушул базарыбыздын айлана чөйрөсүндөгү башаламан соода сатык, мындан тышкары эле жалпы эле жол кыймылы деген бул канча жылдан бери бизге көйгөй жаратып келүүдө да. Биз ошол көйгөйдү чечүү максатында мурун 5-6 жыл мурунурактарда баягы ошол сиз айтып аткан Сарыгулов көчөсүндө атайын бир багыттагы жол белгилерин койдуртуп, жолду бир багытта кылып уюштурганбыз да. Бирок ошол уюштурган ишибиз бизге натыйжа береби, башаламындыкты жоя алабызбы деген маселебиз жоюлган жок. Канча жыл ошол багытта иш алып барып көрдүк, биз анализ жүргүзүп көрдүк, бирок тилекке каршы жол белги турганына карабастан деле айдоочулар чаржайт, же өйдө жактан кайдыгерлик мамилесинен өйдө жактан айдап кире берет, же болбосо көрүнгөн жерге токтоого тыюу салынса да келип транспорт каражаттарын токтотуп койгон учурлар болбой койгон эмес. Бирок биздин кызматкерлер Талаш шаардык ички иштер бөлүмү боюнча жол кыймылын каапсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери күн сайын ошо базардын аймагында жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо багытында иш алып барышкан да. Азыркы учурда ошол нерсе бизге коюлган жол белгилер эч кандай натыйжа, оң жыйынтык бербегенден кийин биз ал жол кыймылыбызды эки багыттуу, эки тараптуу жол кыймылы кылып туруп кайта жол белгилерин алдыртып койгонбуз. Азыркы учурда көрдүңүздөр, базардын аймагындагы баардык жолдор жазалган жана жол чийиндер чийилген. Азыркы учурда биздин кызматкерлер ошол жол чийиндеринин талаптарын так сактап, ошол айдоочулар тарабынан эч кандай жол кыймылынын эрежелерине тоскоолдук кылып, жөө жүрүүчүлөр тарабынан тоскоолдук борбосун деген максатта күн сайын атайын бөлүнгөн дислокациянын негизинде негизги жумушту ошол базардын аймагында жүргүзүүгө аракет кылышат. Бирок тилекке каршы эл деген эл экен, беш кол тең эмес. Ар кандай укук бузууларга жол берип койгон фактылар жок эмес, бирок тилекке каршы айтып жатам, болуп жатат. Андай жарандарыбыз болсо биздин коопсуздук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде атайын чаралар көрүлүп, айыппулдар салынат. Ал эми башаламан соода сатык боюнча айта кете турган болсок, башаламан соода сатык боюнча биздин кызматкерлер тарабынан жол кыймылына тоскоолдук жарата турган болсо, биздин кызматкерлеринин тарабынан дагы соода жүргүзгөн кызматкерлер ошо жарандарыбызга атайын протоколдор түзүп айыппул салсак болот. Мындан тышкары тротуарларда иштеген соода сатык кылган жарандарыбызга участкалык милициянын участкалык уполномочендору тарабынан дагы атайын чаралар көрүлөт. Бул боюнча бул багытта жергиликтүү бийлик өкүлү, мэрия тарабынан да иш-чаралар жүргүзүлүп, ошол багытта тиешелүү чараларды өздөрү көрө алат. Биз бул убакка чейин иш-чараларды жүргүзүп келгенбиз биргеликте. Мындан ары дагы иш-чаралар жүргүзүлөт. Бирок биз баягы бир эле багытта, бир эле базарды эле карап кала тургандай биздин кызматкерлер баягы мындан тышкары дагы жолдорубуз бар, унаа жолдорубуз бар. Ал жолдорго да бөлүнүп, ал жактарды дагы карабасак болбойт. Сөзсүз түрдө эле жалаң эле базарды карап туруп алган учурда туура эмес болуп калат демекчимин да. Ал эми ошондой учурда биз кызмат көпчүлүк учурда ушул укук бузуулар кандай учурда болууда деп айтмакчымын да. Биздин айдоочуларыбыз, жөө жүрүүчүлөрүбүз бардыгы эле биздин кызматкерлер турганда баягы кызматкерди көрүп туруп деп жол кыймылын сактап, жол кыймылынын эрежелерин так сактап, мындай тартиптүү көрүнгөнгө аракет кылат да, анан биздин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери үчүн жашап аткандай, жүргөндөй мамиле кылып коюшат да. Ошондой жүрүм турумду токтотсок да. Рахмат. Бизге телегөрүүчүлөр тарабынан келген суроолордун бири, бул мас абалында унаа айдоо канчалык кооптуу жана кандай жаза каралган? Мас абалындагы транспорт каражаттарын башкарган айдоочулар бул, мен айтмакчымын, бул кылмышкер деп айтып койсок болот да. Кылмышкер келет эте нерсе да. Бул унаа башкаргандан кийин айдоочу өзүнүн жүрүм турумуна, акыл эсине адекваттуу түрдө жооп бере албайт да. Жүрүм туруму өзгөрөт, акыл эси өзгөрөт, көз карашы өзгөрөт дегендей. Бул жерде так салынып аткандан кийин транспорт каражатын спирт ичимдигин ичип алып башкарууга
тыюу салынат. Бул жерде жада калса айта кетүүчү нерсе, спирт ичимдигин транспорт каражаты деп айтса, спирт ичимдигин ичип башкарган транспорт каражаты дегенден кийин бир эле автоунааларды элестетет кээ бир жарандарыбыздычы, кээ бир жарандарыбыз. Транспорт каражаттарына бир эле айдоочулар башкарып жүргөн автоунаалар, мындайча айтканда машиналар эле кирбейт. Жада калса велосипед, ошол эле жеке мобилдүүлүк каражаттары азыркы учурдагы көбөйүп кеткен. Мына желмаяндар, электроскутер, электросамокат, электророликтер, ошолордун баардыгы бул транспорт каражаты болуп эсептелет да. Ошондуктан аларды дагы спирт ичимдигин башкарып, ичип башкарганга тыюу салынат. Ал эми ушуларга жазасы боюнча токтолуп кете турган болсом, азыркы учурда транспорт каражатын жок башкаргандыгы үчүн, эгер транспорт каражатын спирт ичимдигин башкарып жүрүп, айдоочулук күбөлүгү укугу боло турган болсо, анда ал айдоочу айдоо укугунан ажыратылат. Ал эми ошол нерсени ошол эле айдоочу айдоо укугунан ажыратылып дагы ошолго баш ийбей турган болсо, андан ары жазалар бар уже. Айып пул салынат, эркиндигинен убактылуу ажыратылат да. Бул мындайча айтканда арестке, камакка алынат убактылуу. Баягы кийинки суроого өтөр эле. Мына жакында 25-майда акыркы коңгуроо салтанаттары өткөрүлөт. Жалпы билим берүү мектептери өзгөчө баягы орто мектептерде бүтүрүүчү класстардын кечелери болот. Бул багытта акыркы жылдары баягы тыюу салынган аракеттер күчүнө кирип атат. Ошо эс алууга чыгуусуна, кафе ресторандарга баягы кечени уюштурууга, ошол эле учурда баягы унаалардын жүрүшүн өткөрүүгө. Ушул боюнча сиздерде кандай бир аракеттер бар? Туура маселени көтөрүп кеттиңиз. Азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой, Кудай кааласа, мынакей келе жатат. Эртең 18-май күнү жалпы республикалык тестирүүлөө боюнча тесттери тапшырат биздин бүтүрүүчүлөрүбүз. Мындан тышкары 25-май базар күнгө, жекшемби күнүнө туш келгендиктен 26-май күнү акыркы коңгуроо аз эми баардык орто мектептерде өткөрүлмөкчү да. Ошол учурда биздин кызматкерлер тарабынан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери эле эмес, жалпы эле ички иштер органдарынын Талас облустук ички иштер башкармалыгынын баардык кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте, биргеликте биз менен чогуу иш алып бармакчыбыз. Бул багытта биздин кызматкерлер тарабынан, бөлүмдөр тарабынан, кызматтар тарабынан биргелешкен атайын багыттагы иш мерчемдер түзүлүп, бекитилген жана кызматкерлер бөлүнгөн. Кудай кааласа, ошол багытта биз жол кырсыктарын болтурбоо, анын кесепетинен оор кесепеттерге алып келген кейиштүү фактыларга жол бербөө максатында иш чараларды күчөтүлгөн тартипте алып бармакчыбыз. Кудай кааласа тынч өткөрүп алабыз деген ишеничтемин. Анан учурдан пайдаланып ушул боюнча жанандай тыюу салынгандар боюнча айтып кетмекчимин да. Урматтуу Талас облусунун жашоочулары, жалпы эле окуучулар, ата-энелер, баардыгыңыздарга кайрылып кетмекчимин да. Ушу кайдыгерлик маселебизди, көз карашыбызды токтотуп, ушул акыркы күндөрдү мындай өзүбүздүн окуучу балдарыбыз, кыздарыбыздын ден соолугун, өмүрүн биринчи кезекке кое турган болсок, ушу кайдыгерликти токтотуп, жоопкерчилик менен мамиле кылсак демекчимин да. Кээ бир учурлар болгон. Ушул айдоочуларыбыз, жаш өспүрүмдөрүбүз айдоочулук укугу болгон күндө дагы тыюу салынат. Ошол күндөрү кандайдыр бир токой жээгине болобу, эс алуучу жайларга болобу, же болбосо андайга чыкпаса деле атайын автоунааларды жалдап, же болбосо ата-энелерин айдатып, автоколонналарды уюштуруп алып, ушинтип сейилдөөгө чыгууга жалпы эле тыюу салынганда, ошондуктан кайрылып кетмекчимин да. Өзүңүздөр дагы окуучуларыңыздарга бербеңиздер, жаш балдар кыздарыңыздарга автоунааны башкарууга бербеңиздер. Мындан тышкары өзүңүздөр дагы балдар кыздарыңыздын көңүлүн карап, айдап чыкпаңыздар эч качан. Ошентип айдап чыгып кейиштүү өкүнүчкө барып, эртең бармакты тиштеп отуруп калгандан көрө, урматтуу ата-энелер,
ата-эне бала чакаңыз жаныңызда, ден соолугу чың, баардыгы 12 мүчөсү түгөл жакшынакай аман эсен турганы сиздерге кымбат болот. Ошол жакшы деп эсептейм да. Андан тышкары сиздер бергенден тышкары деле ушул кортежге кошулуп, той топурга аренда менен тип чыгып жүргөн айдоочуларга дагы сиздер балдар кыздарыңыздарга акча каражатын мисалы акча бербесеңиздер жалдай албайт да. Ошолорго дагы баягы жалдап уюштуруп, сейилдөөгө чыгып, кортеждерди уюштурууга тыюу салып, өзүңүздөрдүн балдар кыздарыңыздарды көзөмөлдөп коюңуздарды суранабыз да. Биз тараптан ички иштер органдары тарабынан, кызматкерлер тарабынан атайын багытта иш жүргүзүлөт, айтып кетпедимби? Мындан тышкары мектеп арасында, окуучулар арасында дагы биз ата-энелерге, мугалимдер тарабынан, мектеп жетекчилик тарабынан да тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп келүүдө да. Биз тараптан эле жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар бул жетишсиз болуп калат да. Ошондуктан сиздер дагы кайдыгер карабай, өзүңүздөрдүн окуучу балдар кыздарыңыздарды бүтүрүүчү болобу же бүтүрүүчү болбосо деле кээ бирлер жайкы эс алууга чыгабыз, андай мындай деген учурлар болуп калышы мүмкүн. Аларды да көзөмөлгө алып коюңуздар деп сурамакчымын да. Анан дагы бул жерден дагы баса белгилеп дагы айта кетүүчү нерсе, ушул айдоочулардын баарына кайрылып кетет элем, транспорт ээлерине да, транспорт каражаттарынын ээлерине баса белгилеп айтып кетмекчимин да. Эгерге сиздердин тарабынан биз ата-энелер чогуу болуп катышабыз, чогуу жүрөбүз, эмне болмок эле деген кайрылуулар боло турган болсо, албаңыздар. Сиздерге жол кыймылынын эрежелеринин талаптарына ылайык, эгерде сиз уюшкан колонналарды уюштуруп алып, токой жээгине эле эмес, жолдо жүргөндө, эгер ошентип колонна болуп чыга турган болсоңуздар, биз сиздерге автоөнбаштык беренесинин негизинде 15 000 сом өлчөмүндө айып пул салабыз. Ошон үчүн сиздерге эскертип баса белгилеп айтып кетмекчимин да. Эч бир окуучуну салып, жолго сейилдөөгө чыкпаңыздар. Сиздер ойлойсуздар, сейилдөөгө алып чыксак биз коомдук коопсуздукту бузбасак, жол кыймылынын эрежелерин бузбасак, бизге чара көрүлбөйт болуш керек деген кээ бир айдоочулар бар, жаңылыш түшүнүп алганчы. Жол кыймылынын эрежелеринде көрсөтүлгөн транспорт каражаттары менен уюшулган колоннада эгер чыга турган болсо, ал уже автоунаа ээн баштык болуп эсептелет да. Сөзсүз түрдө эле коомдук коопсуздукту бузуп, элдин тынчын алуу эле эмес да. Сиздердин колонна болуп чыкканыңыздар уже өзү бул авто ээн баштык болуп эсептелет. Ошондуктан мындай нерселерге, терс көрүнүштөргө, мыйзам бузуучулуктарга, укук бузуучуларга жол бербеңиздер. Демек, акыркы коңгуроо салтанаттарында мындай учурлар катталса, сиздер тараптан баягы тиешелүү чаралар көрүлөт. Сөзсүз түрдө. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер эл сурасын берүүсүндө жол кырсыктарынын алдын алуу аракеттери тууралуу маегибизге болдуңуздар. Биз түз эфирде УТРК Талас жана УТРК Жалал Абад телеканалдары менен бирге иш алып бардык. Бүгүн студиябыздын коногу Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Эдил Осмонбеков жана УТРК Жалал Абад телеканалынын студиясында Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Мирлан Боеновдор болду. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирдеги эл сурасын берүүсүнүн кийинки чыгарылышынан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.